Assalamu алейкум, урматтуу замандаштар. Жакынкы чыгыштагы кырдаал жалпы дүйнөнүн көңүл борборунда тургандай эле Кыргызстанда дагы бул маселеге кайдыгер эмес адамдарыбыз бар. Алардын бири элдик табып дарыгер Хашим Зайналов агайыбыз. Биз бүгүн бул киши менен маектешүү үчүн атайын жолугуп отурабыз. Хашим аке, кандайсыз, ден соолуктарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Алхамдулилlah, Аллага шүкүр, Аллага шүкүр. Өзүңүз көрүп атпайсызбы, мына жакын чыгыштагы Иран менен Израилдин кагышы ушунчалык деңгээлге жетти. Наржагы өтө эле кооптуу абалга кетип баратат да. Бул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Чындыгында эле Израиль менен Америка жана Иран ортосундагы согуш бул кооптуу акыбал чекке күндөн күнгө ырбап күчөп баратат. Бул чындыгында мунун бир гана согуш таласында гана эмес, ал дүйнөлүк деңгээлде дүрбөлөңгө салып отурган жери бар да. Дүйнөлүк деңгээлде дүрбөлөңгө салышы бардыгы белгилүү болгон баалардын, нефтин баасынын көтөрүлүшү, анда ошонун кесепетинен азык-түлүк башка импорттар көтөрүлүшү, анан эл аралык чоң финансылык кризисти боло турган коркунучу болуп атат. Анан экономика коллапс деп коет, ошон болуп кете турган коркунучу дагы болуп атат да. Бул экономикалык жагынан ушундай бир коркунучтар туулуп аткан учур да. Хашим аке, мына ушул дүйнөлүк ири державалардын санкциялары менен экономикалык жактан муунтулуп турган Ирандын ушунчалык отпор берет деп эч ким күтпөсө керек да. Болгон техникалары, куралдары, ушул жанагы миллиондогон долларлык турган техникалардын баарын ондогон миң долларлык техникалар менен талкалап коюп атышат да. Буга кандай көз караштасыз? Бул сиз туура айтып атасыз. Ушул согуштун жүрүшүндөгү дүйнө жүзү көп болуп атат. Ирандын куралдуу күчтөрүнүн өтө жогорку технологияда, өтө жогорку сапатта даярдалып чыккан күбөсү болуп атабыз. Ошондой эле алардын өндүрүлгөн турган жери, складдары, ташылуу хранениясы дагы жер астында болгон күбөсү болуп атабыз. Ошондой эле Иран эли азыр ушунчалык согуш жүрбөсө дагы аларда кризис байкалбаганын дагы күбөсү болуп атабыз да. Мындай болушунун себеби ошо биринчи кезекте Иран элини башкарып аткан башкаруу системасынын өзгөчөлүгүндө болуп атат. Башкаруу системасы өзгөчөлүгүндө. Экинчи нерсе, ошо башка системасына жараша алардын экономикалык чарба жүргүзүү системасында өзгөчөлүгү болуп атат. Ошону менен катар ушул Иран элин түзүп турган Ирандын элинин мээнеткечтигин, эмгекчилдигини жана өзүнүн ата журтунун бекем сүйгөндүгүн көзү болуп атабыз да. Şu kılımdardı karıtkan iri державалардын уламсы да бул негизи Иран мамлекети. Албетте, жок эле дегенде бул Иран элинин 5000 жылдык мамлекет катарында сөз айтып атам да. Ошо мамлекет бар эл андан сырткары 5000 жыл ичинде бул жазуу жүзүндө баягы адам баласы цивилизациясынын өнүгүшүнө кошкон салымы бар эл болуп эсептелинет да. Булар мамлекеттүүлүктү көргөн эл да. Демек, мамлекет көргөндөн кийин буларда эмне болот? Тартип болот. Тартип болгондо эмне болот? Коомдук жана мамлекет ортосундагы белгилүү бир түзүлгөн, түптөлгөн мамилелер болот. Жана башка жактары бар. Булардан үлгү ала турган жагы көп болуп атат да. Ушул сыяктуу өнүгүп аткан мамлекеттер үчүн. Иран мамлекети бүгүнкү күндө жанагы дүйнөнүн нефти, мунай продуктларынын 20-дан 30%ке чейинки негизги бөлүгү чыгып турган Ормуз кысыгын блокадага алып койбоду. Анан нефтинин бир баррели уже мындайча айтканда $126 чыкты деп бүгүнкү маалыматтарда чыгып атат да. Бул деген дүйнөлүк мунайдын баасын көтөрсө, демек дүйнөлүк башка товарларга, азык-түлүктөргө болгон баалар да көтөрүлөт деген түшүнүк да. Ушул кадамдар туурабы? Кандай кылыш керек бул жактан? Эми акыркы сиздин сөзүңүздөн башталып, мен сөз башында айттым. Ошол нефтин баасынын көтөрүлүшү, башка баалардын да көтөрүлүшүнө, инфляциянын көтөрүлүшүнө, финансылык кризистин болуп калышына жана экономикада коллапстын келип калышына түрткү берип калышы бере турган коркунучу бар деп айттым да. Аны сиз күбөсү болуңар.
Эми Ирандын Ормуз кысылына жаап салышы бул алардын толук укугу бар да. Себеби ошол территория Иранга карайт. Иран мамлекетине карайт. Бул биринчи. Экинчи маселеси, Иран өзүнүн ошо жакынкы чыгышта жана башка өлкөлөргө таасирин күчөтүш үчүн Ормуз кысымын толук түрдө пайдаланат. Башкача айтканда геосаясат жарагынан пайдаланганга анын укугу бар. Үчүнчү маселе, Ирандын президенти деле айтты, бизге дружественный дос мамлекеттерге биз кысыбызды ачып беребиз, биз таярбыз деп айтты. Ошол мезгилде иштеп жатат. Ошондо эле Иран мамлекеттери каршы турган мамлекеттерге тикемес качан келишим келгенге чейин өткөрбөйбүз деп атат. Ошол Американын баягы ээн баштыгына чектөө максатында пайдаланып аткан бул туура кадам деп эсептеймин. Американын ээн баштыгын чектөө максатында пайдаланып. Американын президенти Дональд Трамп ошол Ормуз кысыгын ачышың керек, ачпасаң 6-апрелге чейин деп убакыт берет го. Ачпасаң анда мен болгон энергия ресурстарыңарды талкалайм. Наземный мындайча айтканда жер менен жериңди ээлеп алам, басып алам дегендей коркутуу үркүтүүлөр болуп атат да. Бул боюнча кандай чечим кабыл алат деп ойлойсуз? Сизге кошо турган жерим Ормуз кысыгын гана чектеп аткан ал Израилга болгон ракеталык чабуулду да токтотуу талабын коюп атат. Израилга болгон токтотуучу коюп атат да. Биринчи, экинчиси маселеси, булар согуш башталганда эле ойлогон жетекчилигин жок кылсак, анан негизги военный баягы шылтоо болуп атпайбы, атом бомбасын ядролук куралга ээ болот деп коркутуп атпайбы, аны бизде ар нерсе жок десе деле ошол шылтоосунда болду да, муну да бет ачылып калды. Шылтоо бул Американын. Анан үчүнчүсүнөн булар ошол негизги объекттерин бомбаласа эле Ирандын жетекчилигин жок кылсак бизге баш ий берет деген ойдо эле да буларчы. Мына ошолордун баардыгы таш капты да. Алар ойлогондой болуп чыкпай калды. Эми дүйнөлүк коомчулукта булардын өздөрүнүн агрессор катары дүйнөлүк коомчулук муну таанып алып турбай, Американын союздаштары да мына ошону айтып чыгып атат. Анын ичинде мисалы Германия айтып чыкты, Испания айтып чыкты, жана башкалар дагы айтышты баштады. Эл аралык аренада Америка өзүнүн кадырын да кетирип атат да. Ошол жактарын эске алып, булар ошол эл аралык саясат өзүнүн кадырына бир аз баягы андан арды кетирбейли деген ойдо бул кетири деп койгон качанын ичинде ушундай планы болуп атат да булардынчы. Израиль менен Америка Кошмо Штаттарынын жанагы ракеталык соккулары да максатына жетпей аткандай болуп атат. Жер үстүнөн операция кылабыз деген аракеттери дагы максатына жетпей калчудай болуп атат. Суу үстүндөгү жана танкерлер дагы ракеталык соккуларга дуушар болуп калып атат да. Мындайча айтканда, бул согуш Америка менен Израиль үчүн мындайча айтканда эч натыйжасы болуп атат да. Ушул жүрүп отуруп акыры жанагы чоң аламат калып келе турган чоң бомбаларга айланып кетпейби? Мына мен аскер эксперт эмесмин, бирок согуштун жүрүшү өзү көрсөтүп атат. Булардын ракеталык бомбаласы, авиация аркылуу бомбаласы баардыгы эч кандай результат жыйынтык бербеди да. Анан элди коркута албады, үркүтө албады, бийликти коркута албады. Эми наземный баягы жер аскерлерди десант киргизип, анан ошол Иранды ошол бийлигин баш ийдиребиз деп атат. Бунусу дагы ички ашпасына мен гана эмес, жалпы планетадагы элдер жана аскер боюнча эксперттер баардыгы тең бул дагы ички ашпай турган куру кыял экенине айтып чыгышып атат азырчы. Башкача айтканда, Америка бир жагынан түшүнө баштады да, Иранды жеңе албасын деп түшүнө баштады. Анан Иран ошол Американын ошо президент Трамптын дагы кеңешчилери айтып атат да, Иранды биз экинчи Вьетнам кылып албайлык. Акырында баягы отмазка кылып, ушундай талаптар коюп, анан ылгырадан чыгып кетели деген сунуштарды айтып атат да.
Башкача айтканда Америка уже кайта баштады. Эгерде бул жерде кетирип планы жок боло турган болсо, Америка чындыгында эле биз ошо 5-апрелден кийин аттуу талаптарды аткарбай турган болсо, катуу авиациялык бомбалайбыз деген дей турган ушундай ниет чындыгында бар боло турган болсо, бул жерде бир коркунуч бар да. Бир коркунуч бар. Кандай бир шылтоолор менен Израилде ядролук курал бар. Израилде мына ушуну колдонуп жибере турган коркунучу бар. Анын ары кылсын. Биздин ушул борбордук Азия мамлекеттерине мына Ормуз кысымдагы жана мунайды блокадасы, жалпы эле ушул согуштун жүрүшү борбордук Азия мамлекеттерине кандай таасир этет? Эми борбордук Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстандын Иран менен экономикалык соода саттык катнаштары бир топ төмөн. Ошондуктан түздөн-түз андай таасир этпейт. Түздөн-түз бирок баягы Ормуз кысылышы, нефтинин баасынын көтөрүлүшү эң негизги ошо Персия булуңунан эң негизги нефтин ала турган өлкө бул Кытай эсептелинет да. Ушул Кытайда баалардын көтөрүлүшү биз Кытайдан келип аткан товарлар аркылуу биз муктаж болуп калышыбыз мүмкүн. Ушундай жол менен таасир этиши мүмкүн да. Ал эми бизде күйүүчү байлардын негизги жабдый турган Россия болгондуктан бул жерде биз андай кескин түрдө баалардын көтөрүлүшүнө муктаж жылоосу күйүүчү байлар дефисине учурабайбыз да. Бирок коркунучу бар жагы эмнеде? Баягындай нефть мисалы күйүп токсичный булуттордун пайда болуусу экологиялык жактан айтып атам да. Кокус ядролук курал колдоно турган болсо, анын баягы урандылары биз борбордук Азия аркылуу шамал аркылуу келип кала турган коркунучу бар. Экологиялык коркунуч бар. Экологиялык коркунучу бар да. Эмне дейсиң, Кашым аке? Эң негизгиси тынччылык эле болсун, асманыбыз ачык болсун. Сиздин ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге да ишиңер Кудай урматтар. Ишиңиз илгериле берсин. Анда урматтуу көрөрмандар, ушул Иран-Израиль чатагы боюнча дагы ой айтам деген замандаштарыбыз болсо, биздин эшигибиз ачык. Кайрылсаңыздар болот. Чогуу маектешебиз, чогуу талкуулайбыз. Анда көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.